Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү досторум. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү адабий окуу сабагына даярсыңарбы? Өлкөбүздөгү болуп жаткан кырдаалга байланыштуу аралыктан окууга туура келип жатат. Достор, силер экрандан эмнени көрүп турасыңар? Туура айтасыңар. Бул биздин мекен, ала тообуз. Мекенин сүйүп өспөгөн жаш, өйдөлөп бийик өспөгөн жаш. Бул сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр? Азаматсыңар. Ала тоо биздин мекенибиз. Биз мекендеген жер ала тоо деп аталат. Эмне үчүн ала тоо болуп калды экен? Анын себеби аты айтып тургандай эле, бийик тоолуу, тоо башынан кышы жайы күн нуруна чагылышкан күмүштөй кар кетпегендиги, кооздук. Ала тоону ата-бабаларыбыз кылымдар бою мекен кылып, душмандардан коргоп, өз үйүндөй сүйүп келишкен. Ал эми ала тоону мекендеген негизги эл бул кыргыз эли. Алар Байыртадан ала тоонун бийик чокусунун үлгүсүнө салып, апакай кийизден ак калпак кийип келишкен. Аны урматтап, улуттук баш кийимге айлантышкан. Энелерибиз кийген ак элечек да андан калышпайт. Ата-бабаларыбыз мураска калтырган боз үй тоо коюнунун көркүнө чыгарат да, керемет тоолордун кичинекей көчүрмөсү сыяктанат. Демек балдар, биздин окуй турган темабыз боз үй. Элибиз эзелдеден бери ыйык тутуп, ата-бабалардан калган мурас катары ардактап тигип келген боз үйдү ким билбейт? Боз үй жалпы эле көчмөн элдердин ысыкта саябандоочу, сууктан калкалоочу, жашоо турмушу өтүүчү турак жайы болгон. Боз үй көркөмдүгү өзгөчө, тигип чечүүгө жана көчүп конууга ыңгайлуу, жөнөкөй жана жеңил. Аны чечип туруп бүктөп койсо, бир төөлүк гана жүк болот. Тигип койсо, бир үй бүлө сыйып жашай турган жылуу жайга айланат. Боз үй кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнүн эң мыкты чыгармасы. Анын эң мыктысы өргө деп аталат. Ага от жагылбайт, чып да тартылбайт. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий, боо чуудан турат. Боз үйдүн жыгачына түндүк, уук, кереге, босого, каалга, бакан кирет. Боз үйдүн төбөсүндөгү жарык кирүүчү жана түтүн чыгуучу тегерек жыгачы түндүк деп аталат. Түндүк жана керегени бириктирүүчү чабак жыгачтарды уук дешет. Боз үйдүн уук бекитилүүчү таяныч жыгач жасалгасы кереге делинет. Кереге бири-бирине кайшылаштырыла көзөлүп, көктөлгөн таякчалардан жасалат. Керегенин санына жараша үй канатка бөлүнөт. Мисалы, үй 4 керегеден тигилсе, 4 канат үй. 6 керегеден турса, 6 канат үй дешет. Боз үйдүн көркү керегенин жайылышына жараша болот. Эшигине босого бекитилет. Аларды төмөнкү жагы жер босого, жогорку жагы баш босого атып. Босогого чакан каалга жасаса да болот. Эшик чийден токулат да, сырты кийиз менен капталат. Түндүгүн көтөрүүдө жана кийиздерин көтөрүп салууда колдонулуучу бир учу ача жыгач бакан же түндүк бакан деп аталат. Боо чууга баш чалгыч, уук тизгич, кереге чалгыч, эшик боо, туурдук боо, үзүк боо жана кыр чоо кирет. Алар оюу салынып, түрлөнтүп да өрүлөт. Ушул бөлүктөр кандайча жайгаштырылып, боз үй тигилет? Адегенде шамалдан ыктоо, тегиз, таза жер тандалат. Муну элибиз журт чалуу деп айтышкан. Журтка кереге жайылып, тегерек тарта керилет да, алар бириккен жерлер саканактары аркылуу ашталып, кереге чалгыч менен бекем таңылат. Керегенин учтарына босого таяктар бекитилип, кереге чалгыч салынат. Аны баш чалгыч дешет. Анан түндүк көтөрүлүп, анын көзчөлөрүнө уук сайылып, экинчи учу керегенин башына уук боолор менен байланат.
Уукка уук тизгич чалынат. Андан кийин жабык баш жабылат. Андан соң чий кур чалып сыртынан туурдуктар каланат. Ууктун үстүнө үзүктөр салынып, акырында түндүк жабуу жабылат. Үй тигилип бүткөн соң, анын ички жасалгасын да орду менен жайгаштыруу ага көрк кошот. Боз үйдүн ортосу коломто, эшиктин бет маңдайы төр, эшик жагы улага, киргендеги сол тарап эр жагы, оң тарап эпчи жагы деп бөлүнөт. Боз үйдүн эшигин ачып, босогону аттап кирер менен эле төрдөгү жыйылган жүккө көз түшөт. Керегедеги не бир түрлөнтүп сайылган туш кийиз, түркүн оюм түшүрүлүп жасалган жердеги шырдак, ала кийиз, көлдөлөңдөр көз жоосун алат. Эпчи жагында алабакан, чыгдан жайгашкан. Кереге баштарына аяккап, чыныгап илинген. Мына ушинтип боз үйдүн жасалгасы элибиздин улуттук кол өнөрчүлүгүнүн бай казынасын, элдин маданиятынын улуу үлгүсүн түзөт. Боз үй жөнүндө силерге баары түшүнүктүү болдубу? Суроолоруңар болсо, WhatsApp тиркемеси аркылуу мага жибергенди унутпагыла. Балдар, эми мунун баары иш жүзүндө кандай ишке ашарын чогуу көрөлү. Балдар, видеодон кандай таасир алдыңар? Азаматсыңар. Мынакей достор, бүгүн силер боз үй жөнүндө көп маалыматтарга ээ болдуңар. Анын жабдууларын, түзүлүшүн билип калдыңар. Бул алган билимиңерди жашоодо да колдоносуңар деген терең ишеничтемин. Келгиле, сөздүк дептериңерге жаңы сөздөрдү жазып алгыла. Ал эми үйгө берилүүчү тапшырма. Боз үй эмнелерден жасалаарын, анын ички жасалгаларын эркин айтып бергенге көнүккүлө. Боз үйдө болдуңар беле? Эгер болсоңор, силерди таң калтырган эмне болгон? Бул боюнча өз оюңарды жазгыла. Көргөнүңөр боюнча дептериңерге кластер түзүп айтып бергиле. Кластер төмөнкүдөйдү түзөсүңөр. Боз үйдүн жабдыктары боюнча. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Жакса, эмнелери менен жакты? Бүгүнкү сабактан жаңылык ала алдыңарбы?
Берилген баардык тапшырмаларды WhatsApp тиркемеси аркылуу мага жөнөткөндү унутпагыла. Бүгүнкү сабактан алган билимиңерди ата-энелериңер, бир туугандарыңар менен бөлүшкөндү унутпагыла. Амандыкта көрүшкөнчө саламатта калгыла.